Кыргызстан коронавирус пандемиясына байланыштуу кайрадан өзгөчө абал режимин киргизбейт. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында жалпы өлкө боюнча өзгөчө абал киргизүү маселеси карала элек экенин билдирип, облус аралык каттамдарды чектөө мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуш кылды. Ар бир замандын баатырлары болот. Мына азыркы биздин замандын баатырлары, муну айтышыбыз керек. Биздин медиктер, анан ынтымак сабырлык менен биздин эл далай кыйынчылыктарды жеңип келген. Буйруса Кудайдын колдоосу менен бул кыйынчылыктан дагы бириндигибиз менен чыгабыз. Ошону жасаш үчүн мына ушул отургандар күн түн иштешибиз керек. Жалпысынан 18 марттан 7 июлга чейин өлкөдө коронавирус 8141 адамдан табылды. Алардын ичинен 99 бейтап кайтыш болду. 2916 бейтап айыгып кетти. Пневмониядан март айынан бери каза болгондордун саны 224кө жетти. Бирок пневмонияны коронавирустан бөлүп кароонун өзү туура эмес деген Сабырбек Жумабеков билдирди. Бул коронавирус COVID-19 өтө мындай бир метайым куу амалкой вирустардын бири экен. Ал өзү гана жалгыз жүрбөстөн жанагындай тандемди жакшы көргөн, өзү менен кошо бактерияларды ала жүргөн вирустардын бири экен да. Мурунга тамакка киргенден кийин бизде уктап жаткан бактерияларды ойготуп, өзү менен кошо алып кирип, өпкөгө барып, анан өпкөдө жанагындай пневмония деген ооруну жаратып атат. Биз кей келген бейтаптарды биз убакыт менен ичине уттуруп коюп атабыз да. Келгендер 3-4 күн эле ооруган 3-4 күн, 7 күндөн 3-4 күнгө чейин ушул аралыкта эки жагы тең пневмония болуп кетип атат. Баштаганда ушул температура болушат, тамагы ооруйт, жөтөлөт. Анан температура болгондо бул вирус температура менен баягы мурдагыдай мурунку вирустарды жок кылып коебуз, иммунитет түшүп кетет да, биз мындай бир күчтүү жанагындай бактерияга каршы дарыларды бербей, же болбосо жанагынтип 3 күн рентгенибиз чыксын, томографиябыз чыксын деп 3-4 күн жүрүп калып атабыз дагы, убакытты уттуруп коюп атабыз. Ошо бизге келгендердин 100% тең бул пневмония менен ооругандар эки өпкөсүнөн. Мен атайын ушул дүйнөлүк литератураларды окуп чыктым. Ушу илимпоз катары, дарыгер катары өзүбүздүн дагы практикадан алдык. Мындай жыйынтыкка келдим да, ошол келген күндөн баштап, ооруган күндөн баштап эле бейтаптар биринчи күндөн баштап температура болду, жөтөлдү, тамагы ооруду, ошол күндөн баштап жанагы бактерияга каршы антибиотиктерди ала башташыбыз керек экен. Себеп дегенде биз убакытты уттуруп кечигип калып атабыз. Бул илдеттен дарылоо алгоритмин түзүүдө Саламаттыкты сактоо министрлигине тажрыйбалуу дарыгерлер өз сунуштарын айтып чыгышууда. Азыр менин оюмча менин коллегаларым туура түшүнөт деп ойлоймун. Ушул методиканы, ушул клинический протоколду, СССРдин клинический протоколун ушул азыр Кыргыз элинин, бүт дүйнө элинин башына түшкөн апатты дарылоо ыкма катары ушуну негиз кылып, алгоритмге ушуну алганда жакшы болмок деген ойду айткым келет. Мына мен дагы кайдыгер карабастан акыркы күндөрү тааныштар ооруп атат, тууган урук ооруп атат, бала чака ооруп атат. Ушуларды WhatsApp аркылуу атайын схемаларды жазып алып, WhatsApp аркылуу үйүндөн жардам берүүгө аракет кылып атам. Кудайга шүгүр, бул өтүшүп кеткени болгон жок. Негизинен бир 100-150ге чейин адамды дарбадым окшойт. Мен өзүмдүн түзгөн схемам боюнча. Азыр Кудайга шүгүр, бир осложнение болуп, же кыйналгандары болгон жок. Мына бүгүнкү күндө дагы WhatsApp аркылуу кайрылган тааныштарга, тууган урук бардыгына жардам көрсөтүшкө аракет кылып атабыз. Ошонун негизинде мен ойлойт элем, мына менин коллегаларым, Саламаттык сактоо министрлиги ушул алгоритмди түзүп аткан убакта ошо мурдагы СССРдин менингококсемия деген ооруну дарылоо ыкмасын мен ойлойт элем, бул бир топ жакшы жыйынтыктарды берет. Эмне үчүн мен бул ишенимдүү түрдө айтып атам?
Bunday prosesler menен, darылуу ыкмалары менен көп жылдар бою иштедик, көп оорулууларга жардам көрсөткөнбүз. Bir sutka içinde өлkө боюнча 78 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ооруканада жаткан 12 кызматкер айыгып үйүнө чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19га 1225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын 515-и айыгып кетти. Ооруканада жатып каза болгондордун расмий саны буга чейин 4 болчу. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сомдон кенемте төлөнүп берилиши керек. Өткүрбек Рахманов, Регион.